Kırgızstanda bıyılkı parlamentik şaylоонун үгүт өнөктүгү онлайн түрүндө жүрөt. Өлкө бийлиги шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөөрүн билдиргенден кийин борбордук шайлоо комиссиясы да саясий партияларда өз ишин жүргүзүп жатышат. Бекитилген иш тартиптин алкагында шайлоого катышууну каалаган партиялардын өкүлдөрүн саясий өнөктүктү чагылдырыш үчүн маалымат каражаттарын каттап жатат. Саясий партиялардын өкүлдөрү талапкерлер менен шайлоочулардын физикалык түрдө жолугушуусун азайтуу максатында бир катар иштер жүрүп жатат. Анын ичинде жаңы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, мындан сырткары маалымат каражаттарында акысыз эфирдик убакыт берип, үгүт өнөктүгүн жүргүзүү пландалууда. Эгер сөзсүз түрдө жолугушуу өткөрүү керек болсо, белгилүү бир санда социалдык аралыкты сакташы керек болот. Ал эми жаңы шайлоо мыйзамына ылайык мурдагыдай стадион толтура эл топтоого тыюу салынган. Шайлоо комиссиясы талапкер деп аталган маалыматтык ресурсту ишке киргизди. Анда саясий партиялардын программалары, талапкерлери тууралуу кеңири маалымат камтылат. Буга чейин шайлоого катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия БШКга кайрылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп, белгисиз кырдаалда турат. Бул партиянын төрагасы катары жарыяланган Сагынбек Абдрахманов жетектеген саясий уюмду БШК каттабай соттошууга чейин жеткен. 28-июлда жогорку сот БШКнын чечимин мыйзамсыз деп таап, бул партияны шайлоого катыштырууну милдеттендирди. Ал эми мурдагы президенттин жакындары жана тарапкерлери социал-демократтар аттуу жаңы партия менен шайлоого бараарын жарыялаган. Ошон үчүн бүгүн тарыхый мүмкүнчүлүк бар элде. Республика партиясы да өз алдынча шайлоого катышаарын жарыялады. Бирок байкоочулар Өмүрбек Бабанов былтыр саясаттан толугу менен кеткенин жарыялаган соң, бул партиянын позициясы мурдагыдай болбой калганын белгилеп жүрүшөт. Шайлоого республика милдеттүү түрдө барат. Учурда ар түрдүү күчтөр менен ар кандай форматта сүйлөшүүлөр динамикалуу түрдө жүрүп жатат. Кайсы күчтөр экенин азырынча айта албайм, бирок шайлоого барат. Азыркы өкмөттүн жалпы бийлик түзүмдөрүнүн алсыздыгы бул шайлоодо биздин партиянын кадамдары, кадрлары жана өзгөрбөгөн позициясы бар экенин көрсөтүшү керек. Ата журт партиясы бул жолу шайлоого катышпайт. Бул партиянын лидери Камчыбек Ташиев Мекенчил партиясын жетектеп, саясий жарышка түшөөрүн жарыялаган. Мекенчил партиясын учурда абакта отурган саясатчы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев 2010 жылы түптөгөнү белгилүү. Мен ушул Садыр Жапаров досумдун экөөбүз уюштурган Мекенчил партиясын 2010 жылы июнь айында уюштурган элек. Ошондо дагы ушул Ата журт партиясынын документтери кайсы бир башка адамдын колунда болуп, ал бизге алып келип бербей, биз болсо аны таппай, ызы чуу болуп, өйдөлүү болуп, ушундай болгон элек да. Аны ошондо кой, эми азыр ушунчу жылтоосу менен шайлоого катыша албай калат окшойбуз. Башка партия ачайлы деп туруп, Мекенчил партиясын ачып койдук эле да, ачып койдук эле. 2010 жыл болчу бул, июнь айында эле. Эми ошол Мекенчил партиясын Садыр Жапаров башкарып, ошол карап жүргөн болчу. Азыр эми ошол Мекенчил партиясынын башында туруп, мен өзүм парламент шайлоого аттандым. Биздин Ата журт партиясында жүргөн, Ата журт партиясын колдогон, элге, журтка чоң ыраазычылыгын билдирип, жана ошол элдердин бардыгын мына эртең келе турган парламент шайлоодо Мекенчил партиясынын менин баргандыгымды билдирип кетейин деп айткым келет да. Өнүгүү прогресс партиясы шайлоого катышуу ниетин билдирип БШКга кайрылган жок. Бакыт Төрөбаев баш болгон бир нече саясатчы бийликке жакын болуп саналган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого бараары кабарланган. Бул маалыматтар тууралуу Төрөбаев алдыңкы күндөрү түшүндүрмө берээрин билдирген. Азыркы тапта бийликке жакын партиялар катары Биримдик, Мекеним Кыргызстан партиялары аталып жатат. Бул партиялар учурда аймактарда жанданып, жергиликтүү бийлик органдары аларга көмөк көрсөтүп жатканы жөнүндө айрым саясатчылар айта баштады. Мындан сырткары Кыргызстан, Замандаш сыяктуу партияларда азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары сыпатталып жатат. Негизи Замандаштын өз позициясы бар, ачык айталы. Ошол эле бийликчил партиялардан сунуш түшкөндө биз кошулган жокпуз. Замандаш өз туусунун алдында барат, биригүү болуп атат. Кошулган адамдар менен расмий кол коюшкан соң жакын арада жарыялайбыз. Эң эле негизги маселе бул шайлоочулардын өз добушун сатпоосунда, шайлоого олуттуу кароо зарылчылыгында турат. Буга чейин бир топ шайлоолорду өткөрүп, анын жыйынтыгын көрүп турган коом үчүн бул жагдай өтө маанилүү экени талассыз. Өткүрбек Рахманов, Регион.